Саламатсыздарбы, сүйүктүү менин катталуучуларым, көрөрмандарым жана жаңадан келген коноктор. Эгерде биринчи жолу бул видеону көрүп аткан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө каналга катталып коюуну унутпаңыз. Бул каналдан дүйнөнүн 160тан ашуун өлкөсүндө 43 жылдан бери официалдуу легиалдуу түрдө иштеп келаткан Forever Aloe Vera компаниясынын алоэ гүлүнүн балдын негизиндеги табигый эко продукциялары эл аралык деңгээлдеги абдан чоң, чеги жок бизнес мүмкүнчүлүгү жана ошол бизнес мүмкүнчүлүктү колдонуу менен сонун ийгиликтерди жараткан ийгиликтүү адамдардын таржымалдары, тажрыйбалары жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Менин аты жөнүм болсо Максат, компаниянын менеджеримин. Каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге бир сонун нерсе жөнүндө сөз кылгым келип атат. Бул жөнүндө сөз кылууда билбейм, менин сөз байлыгым, менин багы билимим жетеби, жетпейби билбейм, бирок ошондой болсо дагы, кичине болсо да аракет кылайын деп атам. Бул эмне десеңиздер, ишеним. Ийгиликтин башаты бул ишенимден башталат. Ишеним болгон жерде бардык нерсе алдыга жылат. Алдыга өтөт бардык нерсе. Турмуш курууда деле, бала күтүүдө деле, баланын келечегине деле ишеним болушу керек, сөзсүз түрдө. Ишеним болбосо, анда биздеги багы ар кандай жаман ойлор, жаман нерсени чакырып туруп алат дагы, ал нерсе ишке ашпай калат. Ошол сыяктуу эле мен аябагандай адамдарга таң калганым, ал жерде биз эми 5 жылдан бери адамдарга бизнес мүмкүнчүлүк көргөзүп келатабыз да. Бирок адамдардын көпчүлүгү багы ишенбөөчүлүгү да. Сиз ишенесизби бул бизнес мүмкүнчүлүккө, ишенбейсизби? Андан биздин эч нерсебиз өзгөрбөйт. Андан компаниянын да эч нерсеси өзгөрбөйт. Компания ансыз деле дүйнөлүк рынокто 43 жылдан бери иштеп келатат. Билбейм, сиз ушул менин азыр ушул видеомду көрүп аткан адам, может быть 18 жаштасыз, мүмкүн 30 жаштасыз, мүмкүн 50 жаштасыз. Компания 43 жылдан бери иштеп келатат. Дүйнөлүк рынокто 160тан ашуун өлкөдө официалдуу легиалдуу түрдө иштеп келатат. Көрдүңүзбү? Демек, сиз ишенбесеңиз да даже компания иштей берет, өзүнүн жумушун жасай берет. Эгерде сиз кичине жүрөгүңүздү ачып мүмкүнчүлүккө ишенген болсоңуз, анда мен ишенем, толук түрдө сиздин жашооңуздун өзгөртүүгө шанс бар. Ишенбей койгондон сиз ийгиликтен каласыз, бизден эч нерсе кетпейт. Мен продукциялар боюнча айтууда, бизнес мүмкүнчүлүк боюнча айтууда эч качан бирөөнү ишендирейин деп ойлонбойм. Ишенеби, ишенбейби, ал анын көйгөйү. Кааласа ишенсин, кааласа жок. Мен болгону чындыкты, болгону көйгөйдү, болгону өзүм билген жакшы нерсени гана бөлүшөм. Ошондуктан дагы кээ бирлер бар да, бир эле бизнес мүмкүнчүлүгүнө эмес, мисалы, продукцияга деле. Мага көпчүлүк адамдар кайрылышат. Менде ушундай оору бар да, анан ошол оорудан жакшы болгон результаттар болсо видеолор жөнөтүңүзчү, факт түрүндө. Анан мен продукцияңызды алам деп кайрылгандар болот да. Мен прям билбейм, бирок мен дайыма баягындай эмоцияга алдырбаганга аракет кылам, бирок ошондой болсо да ичинде аябай бир күлкүнүчтүү нерсе пайда болот да. Мен факты, ошондой адамдын фактысын жиберсем деле, ал анын организми, сиздин организм башка. Мага зачем анын кереги бар? Ден соолук сиздин көйгөй. Ишенсеңиз, сиз пайда көрөсүз. Ишенбесеңиз, андан менин ден соолугум жаман болуп калбайт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан дайыма ишеним бул эң чоң ийгиликтин ачкычы экендигин эсибизден чыгарбайлы. Ааламда тум эле ушундай бир белгилүү болгон адамдар, дүйнөдөгү белгилүү болгон Гиннестин китебине кирген адамдар дагы ошол нерсеге кичинекей өзүнүн ишениминен баштаган. Ага деле ишенбей, буга деле ишенбей, ой бул жаман, ой бул айта берет, ой бул кыла берет дегенден биздин эч нерсе өзгөрбөйт. Балким кичине болсо дагы жүрөктү ачып, бир кадам тыштап көрүп, бир кадам жасап көргөн болсоңуз, сиздики кичине болсо дагы өзгөрүү пайда болот дейт элем. Ошол туугандар, ошондуктан дайыма менден баягындай продукциялар боюнча сураганда, ушундай фактылар барбы, факты жибериң дебеңиздер, сиздерден сураныч. Мен болгонум болгондой айтам. Компания, мен сиздерди ишендирейин деген оюм жок. Тум эле ишендире калайын, ушул адамды уговаривать эте калайын деп ойлонбоймун. Болгону өзүм билген жакшы нерсени гана бөлүшөм. Ага сиз ишенесизби, ишенбейсизби, ал сиздин көйгөйүңүз. 5 жыл алдын ушул продукцияларга ишенгенден бүгүнкү күндө менин ден соолугум жакшы, мен өзүмдү жакшы сеземин, мен өзүмдү дайыма энергиялуу сеземин,
5 жыл алдын ушул бизнес мүмкүнчүлүккө ишенгендигибиз үчүн биз бүгүн үй бүлөбүз менен жакшы кирешелер табабыз, балдарыбызды жакшы каршылап жатабыз да. Биз эч качан ошондо айткан эмеспиз, ой кана фактыларды көргөз, анан башканы көргөз деп. Бизге көргөзүлгөн болгону ушундай бир сонун мүмкүнчүлүк экенин түшүндүк. Биз да ошону жасап көрөлү дедик дагы, моундай кылып туруп кармадык. Сиздер дагы ушундай ишеним менен кармаганга аракет кылыңыздар. Сиздерде сөзсүз түрдө ийгилик болот. Ишеним бар жерде өсүү болот. Ишеним бар жерде ийгилик болот. Ишеним бар жерде алдыга жылуу болот. Биринчиден өзүңүзгө ишениңиз, экинчиден сизге айтылып аткан мүмкүнчүлүккө ишениңиз. Сөзсүз түрдө сизде гарантиясы менен ийгилик болот. Саламатта калыңыздар, менин сүйүктүү көрөрмандарым. Дагы бир жолу каналга катталып коюңуздар. Кандай темалар сиздерге кызыктуу, ошолор боюнча дагы комментарийге жазып бөлүшүп турсаңыздар, мен абдан сиздерге ыраазы болом. Ушундай.